Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, урматтуу аталар, Аллах Таала ыйык жума күнүндө кылган дуаларыбызды, ниеттерибизди кабыл кылып, ушул жумага чейин өткөн жуманын ортосунда бендечилик, инсанчылык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, бейиштен даражаларыбызды көтөрүп, акыретте өзү сүйгөн инсандар менен чогуу тирилгенди насип кылган болсун. Урматтуу жамаат, бүгүн дагы сиздер менен биздин сөз кыла турган сабабыбыз албетте бул пайгамбарды жакындан тааный аттуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өмүр жашоосунан өрнөктөр, сабактар, пайгамбардын жашоосундагы жанакындай бир жыргал жана азаптуу бизге үлгү боло турган, өрнөк боло турган пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү мен сиздерге бул жарым сааттык жума сабагында кыскартып, тездетип олтуруп, мына ошол Ухуд ислам тарыхында болгон Ухуд салгылашуусу жана ислам тарыхындагы эң акыркы пайгамбар катышкан Табук салгылашуусу, Табук согушу деп, мына ошол эки согушту 23 февраль мына ата мекенди коргоо күнүнө, мына ошого багыттап, иншалла, аскер деген кандай болуш керек, элин жерин кандай коргош керек, пайгамбар учурунда пайгамбар менен сахабалар кантип коргоду, арасында ошол маалда дагы аскерден качкан, барбай койгондор болгон, алардын жазасы кереметтүү Куранда кандай болду, тобосу кандай болду, ушул темага багыттап, иншалла бүгүн ушул темада сүйлөсөк, бул как раз жана биздин келип аткан этап менен келип аткан сабагыбыздын дагы уландысы, анан бүгүнкү биздин мына ошол ошол эсенгидагы жанакы ата мекенди коргоочулар күнүнүн дагы бир күнүнө бир дар келип аткан дагысы. Албетте бул майрамды дагы бүгүн жанакындай бир бөлүнүп жарылгандыраса жакшы көргөн калк болот экенбиз. Армияга барбагандардын майрамы эмес, паланчаныкы эмес, пустанчаныкы эмес, дагы альтернатив алып калгандык эмес деп ушуну дагы бир бөлүп жарып аткандар бар. Жакшы эмес, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен олтурат эле, бир келишкен жигит өтүп баратат. Фигурасы келишкен башка болгон сахабалар айтты: "Я Расулалла" деди, "Ушул киши деди, ушу Алла жолуна чыкса деди, аскерлердин армиянын катарында болгондо кандай сонун болот эле" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул бараткан жигит деди, эгер ата-энемди багам деп бараткан болсо, "Фахуа фи сабилилlah". Бул Алланын жолунда, жихадда деди. Эгер ушул бараткан жигит аялым жесир болбосун, башка болбосун, тилемчилик кылбасын деп бараткан болсо, бул Алланын жолунда деди. Ушул бараткан жигит балдарымды адал тамак менен багайын деп иштеген жумушка башкага бараткан болсо, анда бул жигит Алланын жолунда деди. Эгер ушул бараткан жигит, силер айткан келишкен жигит, жөн эле мактаныш үчүн, башка болуш үчүн, качок болуп алып, күртөй болуп, текеберденип бараткан болсо, анда бул шайтандын жолунда деди. Анын сыңарындай бүгүн армияга барса, барбаса, үй бүлөмдү адал эмгек менен багам, башка кылам деп жүргөн, өзгөчө мына дүйнө кыдырып жүргөн мигрант агаларыбыз, эжелерибиздин бардыгы бүгүн мына ошол ата мекенди коргоочулар, адал эмгек табуучулар, ошолор Алла жолунда жихад кылып аткан, согуш кылып аткандар менен барабар сооп табуучулардын катарында. Жараткан Аллах Таала сак саламат, адал эмгек менен үй бүлөсүн багып, ата-эне балдарынын алдына жеткелгенди баарына насип кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 13 жылдык дааватты айттык, Меккеден батпастан Мадинага качып келди. Мадинага келгенден кийин дагы жөн койбостон 2 жылдан кийин капырлар кууп келип, Бадыр деген согуш болду. Бадыр салгылашуусу болду. 1000 капырга каршы 300 мусулман жихад кылып, Аллах Тааланын жардамы менен периштелер жардамга келип отуруп, мусулмандар ийгиликке жетти. Бадыр салгылашуусунда атайын күч топтоп келип, күчтөнүп келген капырлар жеңилип калып, жакындан айрылгандар кайрадан Маккага барышат дагы, бүтүндөй марафон кылып, башка кылып акчаларын чогултуп, атайын аскер жалдап, 3000ден ашык аскер менен кайрадан 1 жылдан кийин хижраттын 3-жылы кайрадан пайгамбарды ошол Мадинага көчүп кетти өзү. 500 км, 450 км алыстыкка. Ошол жерде дагы тынчтык бербестен барып талкалап жок кылабыз деп, кайрадан дагы 3000ден ашык аскер менен келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул кабар келгенден кийин пайгамбарыбыз сахабалар менен кеңешип көрүп туруп, Мадинанын ичинде коргонолуу, жысыртыраак чыгып тосуп алалуу дегенде, мына ошол Мадинадан 4-5 км алысыраак Ухуд деген жерден тосуп алалы деп сахабалар менен кеңешип, сахабалардын макулдугу менен мына ошол Мадинанын сыртына аскерлерин алып чыгат. Пайгамбарыбыз менен бирге 1000 мусулман жөнөйт, ал эми капырлар 3000. 1000 мусулман бир аз чыккандан кийин Мадинадан чыгып чыкпастан эле жанакындай тили менен мусулман болуп, жүрөгү мусулман боло элек 200-дүүлөр, мунафыктар, жалгандан мусулман болгондор азыр жөндөн желе өлүп калабыз, Мухаммад бул согуш тактикасын билбейт, башканы билбейт. Ар кандай шылтоолор менен 300 мунафыкка айтып кетип, 700 эл адам менен согушка барат пайгамбарыбыз.
Пайгамбарыбыз мына ошол капырлардан алдын барып туруп Ухудка жайгашып, мына умрага башкага баргандар дайым ошол Ухудтун жанына алып барып, ошол жерде бүт тактикасын, башкасын, мусулмандар кай жагынан келген, алар кай жагынан келген, согуш кайсыл жерде болгон, кайсыл тарапка качкан, бүт баарын көргөзүп айтып жүрүшөт устаздарыбыз. Мына ошол Ухуд тоосуна барганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жабал Румман деп мына ошол жанакындай жаачыларды жаткырган бир кичинекей дөңсө бар. Мына ошого 50 жаачыны жаткырат. 50 жаачыны жаткырып туруп, эгер силер биз жеңип, капырлар качып кетип, алардын ташап кеткен мал мүлкүн чогултуп алсак дагы түшпөгүлө, же жеңилип калып биз өлүп калып, биздин дене мүчөлөрүбүздү сасып жанакындай эмне карга кузгун жеп атса дагы түшпөгүлө дейт. Кандай кырдаал болбосун, пайгамбарыбыз тек гана бүгүнкү биздин молдолордой молдо эле болгон эмес. Пайгамбарыбыз согуштун тактикасын билген генерал дагы болгон. Элүүңөр биз жеңсек дагы жылбагыла, жеңилсек дагы жылбагыла дейт. Макул деп туруп мына ошол 50 жаачыны коёт. Согуш башталары менен мусулмандар мына ошол жерип кирип, заматта капырлар аркатка качып, алып келген буюм тайымын ташап качып жөнөшөт. Капырлар качып кеткенден кийин жанагы согуштагы мусулмандар алардын калып калган олжолору деп коёт. Бул олжолордун ошол эмне кылычы калат, тамак ашы калат, төсү калат, ташап качат да жамбыр элекет. Ошолордун мусулмандар алып атканда жана пайгамбар дөңсөгө койгон 50 жаачынын 40-ы согуш бүттү кеттик дейт. Түшүп бизде чогулталы, бизде өзүбүзгө алалы дейт. Тезирээк аналар алып койгуча дейт. Жанагы жаачылардын аскер башчысы эмне дейт? Пайгамбар эмне деди эле дейт. Алар Маккага кетип, биз алардын олжолорун алып атсак дагы түшпөгүлө, же алар бизди жеңип алып, биздин денелерибизди карга кузгун жеп атса дагы жылбагыла дебеди беле, жылбай тургула десе, жок эми пайгамбар абал куч болот деген башка деген азыр оңой эле болуп калбады дейт. Алар кетти башкага, баштап атпады. Түштүк дейт дагы 40 адам буйрукка баш ийбестен түшүп кетет. 10 эле жаачы калып калат. Бул учурда мусулман боло элек Халид бин Валид капырлардын аскерлеринин катарында дагы бу Халиддин өзгөчөлүгү, бул ошол согуштун тактикасын бул дагы кыйын билген эмне, мына ошол ал учурда капыр кийин мусулман болуп эмне, Алланын кылычы, Сайфулла деп Алланын кылычы деп атка конгон, пайгамбарга көп жардамын тийгизген эрлерден, бирок ушул Ухуд согушунда мусулман боло элегиле. 40 жаачы, анткени пайгамбарыбыз согуш тактикасын жакшы билгенден эң бир жанакындай бир назик жерге жаачыларды жаткырып, силер эле жылбасаңар, капырлар биздин арт жагыбыздан өтө албайт, бизди орой албайт, каптай албайт, бизди жеңише албайт деп туруп, мына ошол эң бир негизги жерге койгон болчу. Жанакы 40 сахаба түшүп кеткенден кийин Халид бин Валид байкап калат дагы, арт жагынан келип туруп, чыгып жанакы калып калган 10 жаачыны өлтүргөндөн кийин жарым капыр алдынан, жарым капыр артынан курчап туруп, мусулмандар мына ошол жерде эмне, аябай бир жанакындай бир оор кырдаалга туш болот. Ал оор кырдаалга туш болгон учурда мына ошол туш тарапка качып, кээ бир сахабаларды өлтүрүп койгон капырлар пайгамбарга окшоштуруп коет дагы, Мухаммадты өлтүрдүм деп кыйкырып бергендер дагы чыгат. Бул учурда мусулмандар аябай бир жанакындай өздөрүн жоготуп, пайгамбар өлүп калды деп туруп, туш тарапка качып жөнөгөндөр дагы болот. Пайгамбарыбыздын жанында саналуу гана сахаба калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында калып, мына ошолордун катарында кокус аскерлер жаракат алса, башка кыса, дарылай турган, башка кыла турган, биринчи медициналык жардам көрсөтө турган кээ бир аялдар дагы бар эле. Кээде жанакындай жаа алып бере турган аял, жанын огун даярдап бере турган аялдар бар эле. Мына ошолордун катарында дин үчүн кызмат кылам деген, биз үчүн бир үлгү боло турган Умму Аммара деген сахаби аял бар эле, энебиз. Пайгамбардын жанынан адамдар алыстап кетип, Абдулла бин Кумма деген бар эле, ал ошол капырлардан пайгамбарды өлтүрүш үчүн издеп жүргөн. Пайгамбарга жакындап калганын көрөт дагы, кылычын колуна кармап жанакы аял чыгып, жанакынын алдынан тоса чыгат. Аялдык кылып баары бир күчү жетпейт дагы, бир-эки уруп неметкенден кийин жанакы аял жерге жыгылат. Жерге жыгылганын көргөн учурда баласы чуркап келип, апасын тургузуп, "Туруң апа, эмне болду? Жаракат алдыңызбы?" десе, "Балам, мени кое бер" дейт. "Пайгамбарга жеткин, пайгамбарга анау душман жакындап калды" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошентип келип, сахабалар келип чогулуп калып, пайгамбар тирүү деп кыйкырышып, пайгамбарды аман алып калышат. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умму Аммаранын жанына барып, жанакы аялдын жанына барып туруп, "Сен чыдаган бул кыйынчылыкка ким чыдайт, о Умму Аммара" десе, "Я Расулалла, бул кыйынчылык эч нерсе эмес" дейт. "Мага дуа кылсаңыз акыретте сиз менен чогуу болсом" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "О Умму Аммара, жалгыз эле сен эмес, балким
үй бүлөң, бала чакаң менен бирге бейиште менен бирге болосуң деп бул аялды мына ошол эмне бейиштик экендигин сүйүнчүлөйт. Мына ушул согушта саналуу бир мүнөттөргө, 1 мүнөт, 2 мүнөткө ошол Абдулла бин Кумманы ушул сахаби аял алаксытып токтотуп тургандыгы үчүн пайгамбар деп эми Алланын планы. Бирок негизги себептердин бирөөсү ушул аял бир канча мүнөткө жанакы капырды алаксыткандыгы үчүн пайгамбар тирүү калып сиз экөөбүзгө чейин бүгүн дин жетип олтурат. Ислам дининде аялдардын орду чоң деп өткөндө дагы айттык, мына ошол Хадича энебиз эң алгачкы мусулмандардан болуп, деми менен болсун, акчасы менен болсун, башкасы менен болсун, жерде жападан жалгыз мусулман, ал Хадича энебиз эле ошентип пайгамбарга колдоо кубат көрсөткөн. Андан кийин Асма бинт Абу Бакырдын кызы Асма энедигин айттык мына бүгүн. Умму Аммара деген мына ошол эмне сахаби энебиздин пайгамбарыбызды ошондой бир оор кырдаалда согуш күчөгөндө, согуш очогунда пайгамбарыбызды сактап калгандагысы бул эмне мына ошол диндин бүгүнкү күнгө чейин жетип келишине аял затынын дагы орду чоң экендигин, пайгамбарга мына ушинтип аялдар дагы жардам бергендигинин эмнеси далилдерден болгон бир далили. Ухуд согушуна пайгамбарыбыз чыккыла деп аскерлерге кабар бергенде Ханзала деген жаш жигит ошол кечеде жаңы үйлөнгөн эле, тою болгон күнү, вечери болгон күнү бизче айтканда кабарды угаар замат согушка чыгып кетет. Барып мына ошол Ухудта шахид кетет. Ухудта шахид кеткенден кийин Ханзаланы пайгамбарыбыз айтты, мен Ханзаланы көрдүм, периштелер жанакында эмне жуунтуп кепиндеп атканын көрдүм дейт. Ханзаланын келинчегинен аялынан келип, Ханзала кантип кетти эле десе, я Расулалла, биз ошол күнү гана баш кошконбуз. Ханзала экөөбүз нике түнүндө сизден кабар келгенде гусул алып жуунганга жетишпестен пайгамбардын буйругун кечиктирип койбойн, чыктыла дегенде чыга калайын деп жуунбастан чуркап кеткен болчу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин буйругума итаат кылып дин үчүн жуунбастан ашынгандыгы үчүн бул Ханзаланы бүтүндөй периштелер жуунтуп кепиндешти деп мына ошол Ханзаланын дагы шахид болгондугуну, периштелердин жуунткандыгыны мына ошол бизге кабар берет. Бадыр согуш мезгилинде Анас бин Назыр деген сахаба сапарда болуп согушка катышпай калат. Бадырда жок болуп калгандан кийинки согуш качан болсо дагы мен чыгам дейт. Булчу мына ошол чыгышууну ниет кылып жүрөт. Ошентип Ухудта пайгамбар менен сахабалардын катарында барганда жанакы Мухаммадты өлтүрдүм деген кабар келген учурда сахабалардын баары качып жөнөсө, бул айтат, "Не болду?" десе, пайгамбар өлүптүр дейт. Анас бин Назыр айтат, анда жакшы болгон турбайбы? Пайгамбар өлгөн болсо, пайгамбардан кийин бизге жашоодун не кереги бар дейт. Артка качпастан, наоборот, кайра капырлар тарапка атака кылып пайгамбар менен кошо өлбөйлүбү дейт. Тирүүбүз дагы, өлүмүбүз дагы бир болбойбу дейт. Мына ошентип бул ичкери кирип жөнөгөндө сахабалар менен айтат, Анас, кайт. Капырлардын катарына кирбе дейт. Мына ошол кылыч ташып барып туруп, мына ошол согуш майданында капырлардын арасына кирип, мына ошол жерде эмне өлөт. Бул мына ошол аттанып аткан учурда согуш не жанакы мен Ухудтун алдынан бейиштин жытын жыттап атам дейт. Артка кайтпайм дейт. Пайгамбар өлгөн жерде өлүп кетем деп мына ошол сагышып атып, акыры ошол жерден шейит кетип, момундардын катарында эмне бейиштердин катарына кирет. Ахзаб сүрөсүнүн 23 аятында Аллах Таала бул сахаба тууралуу момундардын арасында Аллах Таалага берген убадаларын чындыкка чыгаргандар бар дейт. Эгер согуш болсо Кудай үчүн чыгам деген да. Момундардын арасында Аллахка берген убадаларын чындыкка чыгарган эркектер бар. Алардын кай бирлери жандарын курман кылса, кай бирлери дагы ошондой күндү күтүп атышат дейт. Кийинки согушта мен шейит болом, Кудай үчүн согушам деп ниетинен кайтпагандар бар дейт. Амир бин Жамух деген сахаба, буту чолок эле, 4 уулу бар эле. Бул дагы согушка чыгам деди. Амир бин Жамух буту чолок сахаба эле. Бул дагы согушка барам десе 4 баласы каршы чыгат. Пайгамбарга арызданып келди, "Я Расулалла, мен Ухудка барайын десем, балдарым койбой айтат" дейт. Пайгамбарыбыз, "Амир, сен жарабайсың" дейт. "Сен өзүң чолок болсоң кала бер" десе, "Я Расулалла, мен дагы Алла жолуна чыккым келет" десе, пайгамбарыбыз акыры балдарына "Жөн койгула, атаңар чыга берсин" дейт. Согуш бүткөндөн кийин Амир бин Жамухтун мына ошол капырлар тарабынан өлтүрүлгөндүгүн тапканда, балдары аябай ыйлаганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Мен Амир бин Жамухту чолок путтар менен бейиште чуркап баратканын көрдүм" дейт. Мага Амир бин Жамухтун путунун тырыктап басып аткандагы добуштору угулуп атат. Амир бин Жамухту бейиште бара жатканын көрүп турам деп пайгамбарыбыз мунун дагы бейиштик экендигин эмне кылат? Бизге кабар берет. Ухудка аттанууга 1 күн калганда Абдулла бин Жахш деген сахаба өзүнүн достору менен сүйлөшүп олтуруп туруп, "Эртеңки күнгө Ухудка сенин прогнозуң кандай? Нени каалайсың?" десе, досу айтат, "Бир күчтүү капыр менен бетти тешип, ошону өлтүрүп, анан өзүм өлүп калсам" дейт.
Абдулла бин Жахш айтат, мен дагы ошондой болсом дейт. Бир күчтүүдү өлтүрсөм, андан кийин экинчи күчтүүнү да өлтүрсөм дейт. Анан алар мени өлтүрүп, кулак мурдумду кесип салса арманым жок эле дейт. Эртеңки күндө ушул нерсени каалайм дейт. Жанагы дос айтат, эмне болду? Неге антесиң? Не кулак мурдуң кесилишин каалайсың десе, Кудай Таала эмне үчүн кулак мурдуң жоңуп келдиң менин алдыма деп кыяматта сураганда, "О Раббим, сен үчүн Ухудта пайгамбарды, динди коргоймун деп кесилген дебейминби? Ошого далил катары пайдаланбаймынбы?" деп Абдулла бин Жахш да мына ошентип неме кылат. Согуш майданы бүткөндөн кийин капырлардын өлүгүнүн арасынан муну дагы таап чыгышат. Өзү айткандай эле кулак мурду жогоп эле. Абдулла бин Харам. Бул сахабанын 9 кызы, жалгыз уулу бар эле. Жабир ибн Абдуллахнын атасы. Баласы бойго жетип аскерге жарап калган. Балам, сен могу карындаштарың, эжелериң менен калгын. Кароол болуп мен Ухудка барайын десе, баласы айтат, "Атаке, сиз калыңыз, мен сизге караганда күчтүүрөкмүн, согушка мен чыгайын" дейт. Акыры ата бала талашып, жанагындай чучуклак кылат, жеребевка. Атасы утуп алат. Баласы аябай өкүнүп ыйлаганда, "О балам, мунун артында бейиш турат, эгер башка нерсе болгондо сага эле бермекмин, чучуклак кылбастан" дейт. "Сен карындаштарың менен, эжелериң менен кал, мен барайын" дейт. Мына ошентип Абдулла бин Харам барып туруп, бул дагы мына ошол согуш майданында капырлар тарабынан шейит кетет. Согуш бүткөндөн кийин Жабир ибн Абдулла атасын издеп барып башка кылса, сахабалар жаш бала коркуп кетет деп көргөзбөй коёт. Аябай эмне жанагы адам таныгыс болуп калгандыгынан. Пайгамбарыбыз аттан арызданып келип, "Я Расулаллах, атамдын өлүгүн бир көрөйүн" десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачып көргөзүп кое бергиле дейт. Ачып көргөзсө, атасын ошо танып болбой калгандай, аябай бир эчкирип ыйлаганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "О балам, ыйласаң дагы, ыйлабасаң дагы, атаңды бейиште периштелер көлөкөлөп турат" дейт. "Сага сүйүнч кабар айтайынбы" дейт. "Кандай сүйүнч кабар? Айтыңызчы, о я Расулаллах. Аллах Таала эч бир пендеси менен пардасыз сүйлөшкөн эмес" дейт. "Бир гана сенин атаң менен пардасыз сүйлөштү" дейт. "Аллах Таала сенин атаң менен түз сүйлөштү" дейт. "О пендем, эмнени каалайсың" деди эле дейт. "О Раббим, мени тиги дүйнөгө кайтарсаң, кайрадан дагы Ухуд сыяктуу бир согушка катышып, ошол жерден дагы шахид, ушундай бир баатырдык кылып, кайрадан шахид кетип, кайрадан ушинтип, кулак мурдум кесилип сенин астыңа келсем" дейт. Аллах Таала, "О пендем, бардык тилегиңди аткарам, бирок ушул тилегиң аткарылбайт. Бул дүйнөгө, бул жака келгенден кийин эч бир пенде кайтпайт" дейт, "ал ким болбосун" дейт. Андай боло турган болсо, "О Раббим, менин бейиштеги абалымды, мүнтип жыргап жашап атканымды, шахид болгондугумду 9 кызым менен балдарыма билдирип койчу мусулмандарга, пайгамбарга" дейт. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда аят түшүрөт. "Вала тахсабанна аллазина кутилу фи сабилилlah амватан." Аллах жолунда өлгөндөрдү өлүк деп эсептебегиле. "Бихим юрзакун." Алар Роббисинин алдында тирүү, рызкыланып турушат. "Фарихина бима атахумуллах мин фадлик." Аллах фазилети менен берген нерселерге сүйүнчүлүк, кубанышып, "Ва ястабшируна биллазина лам ялхaqu бихим мин халфихим алла хаufun алейхим ва ла hum yahzanun." Аллах берген нерседен рызкыланып, кубанып, жана өзүнөн кийин калган, артында калган сахабаларга, 9 кызына, баласына өзүнүн жыргал жашоодо жашап аткандыгын сүйүнчүлөгөн, Аллах жолунда шахид кеткендер бар. Аларга коркунуч дагы, кайгы дагы жок деген Аллах Таала кереметтүү Кур'андагы 2 аятты түшүрөт. Мына ошону менен бул сахабадагы өзгөчөлөнгөн, Аллах Таала пардасыз түз сүйлөшкөн жападан жалгыз сахаба болуп, мына ушул сахаба аталат. Бул дагы мына ошол эмне Аллах жолунда шахид кеткен, элин, жерин, динин коргойм, пайгамбарды коргойм деп шахид кеткен. Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд согушунда сахабалар менен кеңешип, көпчүлүктүн пикири менен иш кылды. Демек, кеңешип кескен бармак оорубайт, же болбосом демократия деген нерсе бул исламда бар. Бул нерсе исламда бар. Жанакы өзүм дилегимдик эмес, кеңешип туруп көпчүлүк менен кылынган чечимде адашуу болбойт. Аллахтын динин таратууда Ухуд шейиттери сыяктуу кайраттуу болушубуз керек. Бүгүн үй бүлөнү абал эмгек менен багууда, динге кызмат кылууда намуссуу болушубуз керек, кайраттуу болушубуз керек. Керек болсо өлүмдөн дагы коркпошубуз керек. Дин үчүн, эл үчүн, жер үчүн. Дин таратууда кандайдыр бир кыйынчылык башка туш боло турган болсо, Аллах Таалага дуа кылып, андан кийин аракет токтотпошубуз керек. Пайгамбарыбыз дайым дуада болду. Ошол эле учурда мен дуа кылып койдум, мен маселе чечилет дебестен, эң назик, кыйын, негизги жерлерде
тактиканы дагы колдонду. Алмапуш оозума түш жок. Бардыгыбыз бүгүн жанакы олимпиадада башкада Акжол Махмудовтар жеңиш жетип келсе, ак жол дейбиз, бирок бүгүн ак жол эмне кылып атканы менен эч ким иши жок. Ал байкуш 24 саат тынбай тренировкада башкада жеген тамагы басканы керек болсо атасы айтты го, мен машина алып бербейм балама депчи. Машина айдаса дагы бузулат депчи. Өз алдынча басып калат, башка кылат деп. Канча тренировка, бирок ошонун аркасынан анан жеңиш. Алтынбайга башка. Пайгамбарыбыз да мен дуа кылып койдум, болду балдар чечилет, биягы эми түшкеле жүрө бергиле деген жок. Согушка даярдады, стройго тизди, башка кылды. Керек болсо мына ошол бүгүнкү күндө биздин солдаттардын, башкалардын стройго башкага тизилгени бул мына ошол исламдан алынган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошо согуштардын бирөөсүнө сахабаларды тизип атып, бир сахабанын адашпасам Суайб курсагы бир аз чыгып калат. Пайгамбарыбыз мисвак менен түртөт. Курсагың тарт, түз тур стройду бузбай дейт. Я Расулалла дейт. Кыяматта Аллах Таала ар бир адамдын өчүн алып берет деген мен сизден өчүмдү алам дейт. Эмне болду десе, сиз менин курсагыма сүрттүңүз дейт. Кыяматка калтырбастан бүгүн өчүмдү алып алам да дейт. Курсагыңыз тутуң я Расулалла дейт. Курсагын тутса я Расулалла, сиз менин киндигим ачылып калган жерине бастыңыз дейт. Сиз да кийимиңизди көтөрүң, мен да ошол жылаңач жериңизге түртүшүм керек дейт. Пайгамбарыбыз мына ошол курсагын ачканда жата калып кучактап ыйлап, я Расулалла, сенден мен өч алат белем. Сенин денеңе тийген бетим кыяматта тозоктон кутулуп калса деген максатта ушинттим дейт. Ушул эле сахаба күндөрүнүн күндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дейт, я Расулалла, багымда да көрөт дагы ошо боюнча кечке жумушта болуп куфтан да келет. Пайгамбарыбызды көрүп кучактап ыйлап, я Расулалла, мен сизди сагындым дейт. Не болду? Бир күн кечке чейин көрбөй калганга ушунча сагынасыңбы десе, я Расулалла, бир күн кечкече көрбөй калганга ушунча эмес дейт. Эртең акыретте сиз пайгамбарсыз, сиздин даражаңыз башка, менин даражам башка дейт. Сиз гарантия бейишке киресиз. Биз деле сизге кызмат кылып атабыз, бейишке киретиңиз жок. Бейиште деле сиздин даражаңыз башка, биздин даража башка болуп калышы мүмкүн дейт. Бул дүйнөдө бүгүн бир күндө ушунча сагынып атам, түбөлүктүү бейиште сизди көрбөй калсам кантем дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пенде кимди сүйө турган болсо, кыяматта ошону менен чогуу болот деп туруп, бул сахабадагы мына ошондой бир эмнесин сүйүнүшүн жарыйлат. Алардын пайгамбарга болгон сүйүүсү мына ошондой эмне бир өзгөчө эле. Ислам тарыхында пайгамбарыбыз мына ошол 13 жылдык дааваттан кийин Мадинага көчүп барып, ал жакта да тынчтык бербестен Хандак согушу болду, Хайбар согушу, канчалаган согуштар болду. Арадан 8 жыл өткөндөн кийин мусулмандар күчөп, кайрадан Мекке мусулмандардын колуна тийди. 8 жылдан кийин. Мусулмандардын колуна алгандан кийин пайгамбарыбыз мына ошол өзүнүн кууп чыккан, урган, башка кылган өткөн сабакта айтып, пайгамбарыбыз Кабада намаз окуса үстүнө төөнүн кардыларын бастырып койгон сахабаларды эми бере каласыңар деп өчүн алса болот эле, камаса болот эле. Пайгамбарыбыз бардыгын кечирип салды, меселерди кечирди. Меселерге каргыш үчүн, башка үчүн, өч алыш үчүн эмес, балким рахмат үчүн жөнөтүлгөнмүн деп. Мадинаны колго алгандан кийин, Макканы колго алгандан кийин, хижраттын 8-жылы 19 күндөн кийин пайгамбарыбызга кабар келди. Мына ошол Хавазан мамлекети Маккага бастырып келип аткандыгы тууралуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 12 миң аскер менен кайрадан дагы согушка даярданды. 12 миң аскер, 10 миңи эскиден мусулман болгондор, Макканы басып алууга салым кошкондор, 2 миңи 19 күн мурда мусулман болгондор. Жаңы эле ыйманга киргендер. 12 миң аскер менен чыгат, мына ошентип Хунайн деген жерге жеткен учурда бактарактуу жер экен. Пайгамбарыбыз ушул бактарактардын арасында пайгамбарыбыз келгенге чейин душман ошол жерге жайгашып алган эле, жашырынып. Аскерлерге айтат, чалгынчы жөнөт барып карап келгилечи, жол тазабы, таза эмеспи. Сахабалар 12 миң, аскер көп. Уже болор болсун сен күч келип атат, башка болуп атат. Кереметти Куранда аят түштү. Бүт Аллахтын жардамы башка деген. Сахабалар өздөрүнүн ишин да жөн эле жеңе өзө бир нар жак бир жак карады дагы. Эч ким жок, кайта берге, босо деле эч нерсе эмес деди. Уже күчүнө, санына таяна баштады. Буга чейинки жихаттарда дайым пайгамбарга, дуага, Кудайга таянып атышкан. Ошентип пайгамбарыбыз ошентсе дагы эч ким жок десе да пайгамбарыбыз чочулап, аскерлерди бөлүнүп өткөлө деди. Халид бин Валид баштаган 2 топ өткөндөн кийин 3-чү топ токойдун ичине киргенде душман атаканы баштады. Мына ошондой учурда мусулмандар өзүн жоготуп, тырым-тыракай 12 миң аскер таркап кетти. Пайгамбарыбыз бир-эки бакырды, мен пайгамбармын, мен Аллахтын кулумун, мага чогулгула, мен жаныма бириккиле, стройго тизилгиле. Эч ким укпайт. Пайгамбарыбыз туган Аббас келди дагы, я Расулалла, мен кыйкырайын деди дагы, пайгамбар менин алдымда, пайгамбар менин алдымда дедиле. Пайгамбар салсам андай дебестен алардын башын бириктире турган уран менен кыйкыргын деди. Эмне дейин я Расулалла деди. О Аббас аларга кайрылып туруп, дарактын дүүндө келишим кылгандар.
пайгамбарга убада бергендер, пайгамбарды Мадинада тосуп алгандар, пайгамбарга менен кошо Маккага көчкөндөр. Келгиле мына жерден бири кел деп туруп бакырган, Акабада келишим кылгандар деген ошондо чогулушат деди. Ошентип заматта бардыгы чогулушту дагы, анан кайрадан аскер күчтөнүп, пайгамбарыбыз Аллахым мени бул жерде кайгырта көрбө деп дуа кылды. Дагы бул согушта дагы периштелер жардамга келип, мусулмандар ийгиликке жетип, мына ошентип бул жерден да жеңишке жетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде аябай көп олжо, жанагындай согуштагы үлүштөр калат дагы, мына ошону сахабаларга бөлүп берип, сахабалардын арасынан өзгөчө Мединалыктарга бербестен өз пайгамбарыбыз Макканы кайра алды, өзүнүн мекенде месни болуп калды, Макканы алды. Макканы алгандан кийин 19 күндөн кийин согушка аттанып атат. Согушта келип жеңишип алгандан кийин бүт өзүнүн жердештерине берип салат дагы Маккалыктарга. Жанакы пайгамбарды бул Маккалыктар батырбай кууп чыкканда тосуп алган Мадиналыктарга бербей коет. Ян не кылат? Жөн жатабы эле, жазып атпайбы бүгүн, мындай болуп кетти, мындай болуп кетти. Ал учурда дагы ошол эмне сахабалардын арасында таркайт. Бул бүт уже жердешчилик алдырды, башка кылды, антимитти, анда да чыккан. Я Расулалла, уже бизди унутту дейт. Өткөн күндөр эсинен чыкты дейт. Пайгамбарыбызга уже сахабалар бирөөс келип, "Я Расулалла, ушунду дат" десе, бүт Мадиналыктар чогултат. "Ушундай дедиңерби" десе, "Ооба я Расулалла, биз ушинттик" дейт. Айтканыбыз чын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "О ансарлар" дейт. "Силер адашып жүргөндө мен барып Аллах Таала силерди туура жолго салбадыбы" дейт. "Силер уру болуп урушуп атканда мен барып силерди ынтымак алып келбедимби? Силер кедей болгондо Аллах Таала мени берип силерди байытпадыбы?" "Туура я Расулалла, бирок айтышыңар мүмкүн" дейт. "Сен деле талаалап өз мекениңе батпай качак болуп качып чыкканыңда биз силерди тосуп алганбыз" деп дейт. "Силер ыймандуусуңар, силердин ыйманыңар күчтүү" дейт. "Буларга мен бүгүн төө, кой, ат берип аткан болсом, акча, байлык берип аткан болсом, бирок силер үйүңөргө кайтканда мен силер менен кошо кайтам" дейт. "Мен силердин жакшылыгыңарды унутканым жок" дейт. Мединалыктар, Кудайдын аты менен ант ичип айтамын. Эки жол болуп, же бул жол менен кет, же Мадиналыктар менен кет дей турган болсо, кандай гана жыргал жакшы жашоо болбосун, мен кыяматка чейин силерди тандаймын дейт. Меккеде туулдум, Меккеде чоңойдум, бирок өлүгүм, жашоом, мындан аркы бардык нерсем Мадиналыктар менен биргемин дейт. Булар төө алып кетет, кой алып кетет үйүнө, бирок силер Аллахтын элчиси пайгамбарды алып кетип атпайсыңарбы дегенде бардыгы ыйлап, "Я Расулалла, бизди кечириңиз" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Аллахым ансарларга ырайым кыл, Мадиналыктарга ырайым кыл, Мадиналыктардын балдарына ырайым кыл, Мадиналыктардын балдарынын балдарына ырайым кыл" деп пайгамбарыбыз мына ошентип дуа кылат дагы. Ошентип Мадиналыктар аябай бир кубанган абалда Мадинага кайтышат. Ушул күндөрү Мутаа согушунда жеңишке жетпей калган римдиктер Мадинага атака коюш үчүн 40 000 аскер менен жөнөйт. Пайгамбарыбыз Мадинага келет, Мадинага келгенден кийин дагы кабар келет, "Я Расулалла, 40 000 аскер менен римдиктер уже бизге келип атыптыр" деп. Пайгамбарыбыз мына ошол Табук деген жерден тособуз деп, мына ошол чыгат дагы 1000 километр алыстык 50 күн жол жүрөт сахабалар менен. 50 күн жол жүрүп 1000 километр алыс жерге барып жайгашканда, душман уже бул учурда ысыктан, кыйынчылыктан башкадан таркап кеткен болчу. Калбай уже таркап кеткен, согуш жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул согушка аттанар алыс башка болгондуктан сахабаларга кайрылып марафон чогултат. "Алла жолуна чыгабыз, аскерлерге азык-түлүк, акча башка керек. Ким эмнеси менен жардам берет" десе, Усман бин Аффан, "Я Расулалла, мен 100 төөнү азык-түлүк курал жарагы менен бердим" дейт. 100 төө, бул бүгүнкү күндө тилмен айтканда 100 фура деген сөз. Пайгамбарыбыз экинчи жолу кайрылды да Усман бин Аффан, "Я Расулалла, дагы 100 төөнү тамак ашы курал жарагы менен". Үчүнчү жолу кайрылды, дагы 100 төө курал жарак тамак ашы менен бердим "Я Расулалла" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Усманга мындан кийин эми жамандык болбойт" деди. Усман утту деди, жетти жеңишке деди. Абдурахман ибн Ауф 200 уютулган жанагындай бир куюлунган күмүштү берди. "Я Расулалла, ушунун сатып акчасын иштетин" деди. Hazreti Umar 3000 dirham berdi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, "О Умар, үйүңө эмне калтырдың" деди. "Бала чакага эм калдыбы" деди. "Я Расулалла, жарымы калды" деди. Hazreti Umar, "Бүгүн мен" деди, "байлыгымдын жарымын берип, 3000 dirham берип, Абу Бакырдан озуп кетем" деди. "Абу Бакырды бүгүн басам" деди. Анткени дайым Абу Бакыр намазда, башкада сооп иште жарышса, Абу Бакыр озуп кетет эле. Ушул жерде Умар байлыгынан көбүрөөк чыгарды дагы, бүгүн бир Абу Бакырды басып коеюн деди дагы өз ойда. "Я Расулалла, жарымын алып келдим" деди. "Жарымы калды бала чакам, да үйдө дагы 3000 dirham, 4000 dirhamды берди." "О Абу Бакыр, сенин үйүңдө канчасы калды" деди эле.
Allah жана пайгамбар калды бала чакама dedi. Бардыгын алып келдим ya Rasulullah dedi. Allah жана пайгамбар калды dedi. Hazreti Umar айтат, Кудайдын аты менен ант ичем, мындан кийин Абу Бакыр менен талашпайм деп өзүм сөз бердим дейт. Субхан раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарбыз, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Allah'ım bugün buna ошол cuma günü dua kabul bola турган учур бар, дуаларыбызды кабыл кылгын. Бул аталарымдын, агаларымдын кандай дуа тилек максаттар болсо өзүң орундатсын. Ооруп аткан тууган уруктарыбызга ата-энелерибизге өзүң шифа бергин. Өтүп кеткендердин өзүң рахматыңа алгын. Элибизге, жерибизге тынчтык бергин, ынтымак бергин, билимдик бергин, өзүгүү бергин, өсүү бергин. Allah'ım мекен сакчылары болгон мына ошол аскерлерибиз ар кандай кызматта мына ошол иштеп жүргөндөн ал иштерине ийгилик бергин, өмүрлөрүн бергин. Пайгамбар куту хадисинде айткан эки көз тозокко түшпөйт дейт. Мына ошол көздүн бирөөсү мекен чегинде уктабастан элин, жерин, ата-энесин коргогон көздөр дейт. Мына ошол биздин аскерлерибизди, солдаттарыбыздын өмүрлөрүн берген. Кыяматта мына ошол пайгамбар айткан тозокко түшпөй турган көздөрдөн кылгынын. Жараткан Аллах Таала мына ошол тынчтык бергин, эч бир мамлекетте, эч бир жерде согуш болбосун. Жараткан Аллах Таала дайым мына ошол өнүккөн, өскөн, ынтымак, биримдик болгон, аман болгон мамлекетте жашаганды баарыбызга насип эткениң. Бул жамаатыбыздын ичинде Аллахым карзалар болмосо карздан кутулушуна жардам бергин, ооругандардын өзүң шифа бергин. Мага белгисиз өзүңө белгилүү болгон жүрөктөрүнүн түпкүрүндө кандай дуа тилек максаттары болгон болсо өзүң кабыл кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим. Аллах.